Саламатсызбы, экологияны сактоо багытында сиз өкмөткө ушул кандай эрежелерин сунуштадыңыз? Мен бүгүнкү күндө абалды карап айтып атам. Мына азыр коомчулуктар коңгуроо кагып атат, депутаттар коңгуроо кагып атат. Себеби дегенде өзүңөр көрүп атасыңар, Бишкек шаары азыр түтүн басып турган убагы. Бул эмне себептен деген. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, мынакей даже бөлөк мамлекеттин жараны эколог, независимый эколог так айтып атат. Бизде ушул экология жагы абанын булганчы 2-3 эсеге көп, өйдө жогору көрсөтүп атат, нормадан депчи. Мен өкмөткө тапшырма берип атам. Биринчиден биз комплекс түрдө карашыбыз керек. Бир эле машинанын выхлоптары эмес, бир эле ТЭЦ эмес. Муну комплекс түрдө караш керек деп атам. Себеби дегенде бул госаркстрой, например, ошол азыр высотный үйлөр курулуп атат. Мурун розоветровый деген понятие болгон. Үйлөрдүн арасынан желдер өтчү. Азыр бүгүнкү күндө точный деген түшүнүк менен каерде бош жер болсо ошол жерге эле высотный үйлөргө уруксат берип, парковкасы да жок, жана көчөдөгү тыгындарында пайда болушу ушул бир себептерден болуп атат. Бул бир маселе. Экинчи маселеси, мынакей ТЭЦ модернизация болгондон бери жанакы кыска трубаны биз айтып чыкканбыз. Эмне үчүн бул кыска, короткий труба деп. Ошол трубаны алар бизге айткан, фильтр коюлду, бул жерден апапак түтүн чыгып атат, эч кандай зыян жок деп. Бирок үстү жактан караганда ошол кыска трубадан чыккан түтүн түз эле шаарды көздөй агым менен кетип атат. Аны да көрүп атабыз. Муну дагы текшериш керек. Үчүнчү маселе көмүрдүн сапаты. Биз жергиликтүү өзүбүздүн көмүрдөн алыш керек, импорт албаш керек деп атып, мына Союз малында кара кечени керек болсо ачтырган эмес, алдырган эмес аякта. Бүгүнкү күндө аяка ТЭЦ салабыз деген программаны өкмөт түзүп алып, азыр жашыл экономиканы көтөрүп аткандан кийин ТЭЦтин кереги жок. Мен ушундай ойлойм. Бүгүн азыр көмүр жагуудан ичине кетиш керек да. Бизде азыр целый программа бар. Кыргыз теплоэнерго, энергетика, электрический котелдорду көмүргө алмаштырып жүрөт, например. Андан кетиш керек дагы биз энергия сберегающий, энергетиканы экономдогон котелдорду коюп, энергетикага газга өтүшүбүз керек. Бул биринчиден. Экинчиден бизде эмнелер жагылып атат? Мынакей бизде кирпичный заводдор бар, шаардын тегерегинде, Кандский шиферный завод бар, например. Андан бөлөк заводдор, швейныйлер бар. Алардын отходдору, дөңгөлөктөр каяка жагылып атат. Мунун баарын текшерген киши жок. Экотек инспекцияны тепкилейсиң, экотек инспекциянын укугу чектелген.